көпчүлүк видеосун сактай албай атам, башка жерге кошо албай атам деп атат. Ал үчүн дагы кайра кошумча бир видео камера дагы бир мүмкүнчүлүгү. Бул жерден биринчи көргөзөм. Болбосо телефондон дагы ушундай тиркеме бар. Көчүрүп коесуздар дагы ошону видеонун камерасы менен бул видеону кое берип туруп тартып алсаңыздар болот. Кандай кылдым? Мына биринчи мен жаңы түзүп алдым дейин, жасап алдыңыздар. Андан кийин проект деген жерде мындай бүт электер даяр эмес, даяр боло элек мынакей слайдтарыңыз бар бул жакта. Бул жактан барактарын текшерип алам. Кандай дагы мынакей кошумча функцияларым бар. Мынакей булар. Анан бул видеом даяр болду дейин. Бул видеом даяр болгондон кийин мен алдындагы эң алдында турган мынакей камераны басып койдум. Мынакей make movie дегенди басам. Бул мага сактап берет. Мынакей сактап атат. Муну сактабай кое турамын. Биринчи кайра ачып киремин дагы. Бул бүтө элек, бүтө элек бул жака үндү кошуп алганды. Мынакей биринчисинде music деп турат. Music деп турган жерге бассаңыздар сиздеги телефондогу бар музыканы кошуп аласыз. Менде мурда кошулган экен, мынакей моундай болуп чыгып турат. Мынакей аудио на телефоне деп турат. Аудиону бир каалаган бир музыканы кошуп аламын. Биринчисин эле кошуп койдум. Бүттү. Анан мынакей мунун үнүн акырындатып аламын. Катуу чыгып калса менин сүйлөгөн сөзүм угулбай калат. Ошон үчүн акырындатып, артында акырын фондо ойноп турат. Болду. Эми жанына мен кошумча дагы сөз сүйлөгүм келип атат. Жанында микрофонду көрдүңүз. Микрофонду басканда эле сиз сүйлөй баштайсыз, басып туруп эле. Кайра үнү чыгып калды. Жаздырганым. Саламатсыңарбы балдар? Чыгууну унутпайбыз, сактанабыз. Колубузду бир канча мынакей жаздырып койдум. Каалаганымды сүйлөдүм, мынакей видео жүрүп жатканда ошого байланыштуу ошол жерден текст сүйлөй бердим. Саламатсыңарбы балдар? Эшикке чыкканда масканы кийип чыгууну унутпайбыз, сактанабыз. Колубузду бир муну токтотуп турамын. Себеби артындагы музыка меники катуу болуп калды. Ошон үчүн мен аны дагы акырындатып аламын. Акырын аркасында аз-аздан эле ойноп турсун, көп билинбесин. Себеби менин сүйлөп атканым угулбай калып жатат. Мынакей кайра ойнотуп көрөбүз. Саламатсыңарбы балдар? Эшикке чыкканда масканы кийип чыгууну унутпайбыз, сактанабыз. Колубузду бир канча жолу жууп, дезинфекциялап турууну унутпаңыз. Болду. Даяр. Мен болду, мага керек болду, менин видеом даяр болду, мен мындай кылдым дедим. Ал үчүн эң алдында эми видеону жүктөп саламын. Бул видеонун аты жанагындай болду. Бүттү. Тартып алып жатат, Мунун баарын тартып жатканда мен азыр жанына ошонун баарын тартып аткан камераны включать этип койгон болчумун. Камера муну тартып жатат. Эмне болуп атканын ал жактан өзүңүз каалаган жериңизди кесип, чылдырып видеону кылып берет. Бирок видеону даярдап алдык. Азыр ал видеону тартып алган жок. Мен сиздерге түшүндүрүш үчүн муну көргөзүп берип жатам. Кайра жана музыканы кошумча функцияларын кошуп бергенде дагы толуктагандарды көргөзүп атам. Мынакей азыр тартып алат. Тартып алганда бул кай жерге барып түшөт? Кантип кайра сактап алабыз деп атасыздар. Ошону көргөзөйүн. Азыр муну көчүрүп алсын. Бул узагыраак болуп калды сиздерге көргөзгөнчөктү. Сакталып калды. Мынакей аудиону кошуп алып жатат. Аудиону кошуп алгандан кийин азыр туруп калган жерин көрөбүз.
даяр болуп калды. Мынакей болду. Ушуну көргөзүп жатат. Мынакей муну азыр видеосу кандай көрүнүп калды? Play movie дегенди бассаңыз ошол жерден ойнойт. Эми алдында карасаңыз мынакей share movie дегенди бөлүш деп атат. Каяка алып барып колдоном? Мынакей менде болгон мүмкүнчүлүктөрдү WhatsAppка түз бөлүшөбүз. Көргөзүп берип жатат. Share дегенди басканда эле. Же болбосо мынакей Telegramга барып деп атат, YouTubeга барып кош деп атат, Instagramдагы жөнөт деп атат. Же email аркылуу жөнөт, Одноклассникке жүктө, же облакаларга жүктө, же болбосо Google'дун тине дисктерине жүктө деп атат. Мына болгон мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп берди. Тинете тиги жерде дагы Facebookка да жүктө деп атат. Мен болсом облакага жүктөп алам. OneDrive деп турат. Ошол жактан жүктөп алып, анан ошол видеомду ар кайсы жака каалаган жака таратам. WhatsApp'ты басасыз, каалаган классыңызбы башка жактарга жөнөтөсүз. Биринчи текшерип аласыз кай жака жөнөтөсүз. Болду. Эми муну мен каяктан көрөм? Ооба, муну сактадым. Сактап койсом, мына бuyakта проекттер болуп турат. Аны дагы кайра кошумчалап баракчаларды кошуп алсам болот. Эми биринчи кайра projects деп турат. Бул жерде movie дегенге өтөмүн. Өтсөм, мынакей азыркы видеом бул жакта турат. Ушул жерде эле мынакей бөлүш деген морекей эки таякчадан буга басып койсом деле ушул жерден кайра бөлүшкөнгө турат. Мүмкүнчүлүк. Мынакей. Болду. Мен мынакей WhatsApp'тан бир жака бөлүшөйүн, бир жерге мынакей бул жакта мугалимдердин группасы болсо же артка жылдырайын дагы мынакей макул бул жактан мои близкийге жөнөтөмүн. Мынакей болгон же дагы ушундай номерлерге жөнөтүп аласыз. Ал жерде номер болуп туруп калат. Ал жерде сиз көргөндөн кийин ал галереяңызда автоматтык түрдө көрүнүп калат. Келген видеолор, WhatsApp'ка келген видеолор бүттү. Андан ары каалаган жериңизге тарата бериңиз ал видеону. Галереяга ошентип түшүп калат. Силердин көпчүлүктү кыйнап аткан суроолорго жооп бердим деп ойлойм. Эгерде бул функциялар чыкпай атса, мына үйдө эң үстү жагында көбүнчөсүндө жана платная версия чыгып калып атат деп атасыңар. Аны баспай эле койгула, анын астына эле кете бергиле. Ал жактарга барбаңыздар. Эң алдында эле жүрө бериңиздер. Ага бассаңар сурай берет акчаны. Ооба, ар бир тиркеменин ушундай версиясы болот. Бекер версиясы, акча төлөгөн версиясы. Мунун арасынан улам баскан сайын кайра рекламаны көргөзүп, аны күтүш керек болуп. Айла жок. Бекер колдонуп атабыз, анысына чыдап колдоно беребиз. Жактыбы, колдонобуз, жакпадыбы, өчүрүп коесуз. Болду. Ушу менен сабагыбыз аяктады. Силерге жардам бере алдым деп ойлойм.